Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу ыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы да бир жолу. Буюрса бүгүн Рамазан айынын 3-10 күндүгүндө турабыз. Кече Кудайга шүгүр, Жалал Абад жергесинде 300 инсанга керемет бир ифтар өткөрүп алдык. 300 бир туугандарыбыздын оозун ачып, ак батасын алдык. Андан мурда Ордолу Ош жергесинде мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыздын ак батасын алдык. Кече дагы Жалал Абадка майлуу суудан көз азиздер, ушу Жалал Абадтан ар кырдуу ар бир айылга биз бөлүп бердик. Ар бир айыл өкмөткө бирден стол бөлүп бердик. Алар ушундай караштыр өздөрү чакырып беришти албетте. Баягы ардактуу аксакалдар дегендей, аталар дегендей, кече 15 март аталар күнү эле, аталар күнүнө жакшы буюрса бир өзгөчө маанайда болуп калды да, ооз ачар менен биргеликте. Туугандар, мекендештер, биз болгону орозо бүтөрүнө бүгүн 16, 17, 18, 19, 4 күн гана убакыт калды туугандар. 4 күн, 20-сы буюрса орозо айт. Биз 4 күн бою тынбашыбыз керек. Колдон келишинче. Бүгүнкү планыбыз, бүгүнкү иш чарабыз жок эле, бирок эмне кылсак деп бүгүн момундай болгон бир 10 конвертти даярдап алып туугандар. Ушул ичине аманаттарды салып, бүгүн бир үй-бүлөлөрдөн, бир туугандарыбыздан, ата апалардан зыярат кылып ак батасын алайлы деп турабыз иншалла. Мына ушундай туугандар. Бүгүнкү планыбыз ушул. Эртең буюрса Ошко чыгабыз. Оштогу биз муктаждар комплексин пайдаланууну ушул Рамазан айынын аягында баштап алышыбыз керек деп мен айткам. Кудай буюрса, мени өткөндө айткан бир фура цемент берем деген агабыз ушул муктаждар комплексине кече күнү 7 тонна цементтин каражатын салды. 7 тонна. Ушуну иштеп туруп, пока мен дагы караштырам, берем депчи. Буюрса эртең барып уже башташыбыз керек. Мына ушундай усталарыбыз эртең барар замат баштайбыз. Анан дагы бизде жакшы план болуп турат. Могу акыркы Рамазан айынын акыркы күнү 19-унда Кудайым насип кылып калса, ниет кылдык кече күнү биз аракетте болушунча кылабыз. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга ифтарлык кылып берели деп турабыз. 19-у мен Бишкекте болуп калышым керек, Кудай кааласа. Бүгүн кечке чейин билинет. 19 ал жакта ооз ачар өткөрүп, акыркы күнүбүздө ушул жерде бир туугандарыбыздын ак батасын алып калайлы деген ушундай ниет болду туугандар. Мына ушундай, анда эмесе бүгүн буюрса бүгүнкү планыбыз ушундай. Буюрса бул аманат ээлеринин ак батасын алабыз. Тынч болуңуздар. Кийинки Рамазан айына туугандар аман эсен жетейли. Рамазан айы кандай гана керемет ай, Билгенге бул Рамазан ай өзгөчө ай туугандар. Билгенге 12 айдын султаны болгон бул Рамазан айы өзгөчө бир майрамга, шаңга бөлөнгөн ай. Майрам десе эле кандай, бир жерге барып бийлеп же жана башка эмес туугандар. Бул Рамазан айы чыныгы момун мусулмандардын майрамы. Момун мусулман бир туугандарыбызга маанай тартуулап, алардын оозун ачып, алардын ак батасын алып, эртеден таң заардан кечки шам намазына чейин орозо кармап, анан ошол убакта ооз ачкан бул кандай гана бир майрам чындыгындачы билгенге. Албетте керемет биздин иш чараларыбыз өтөт. Ооз ачарларыбыз, ифтарларыбыз, биздин төкмө акын, элдин улу Идрис Айтбаев акыныбыз коштоп элге маанай тартуулап керемет бир иш чаралар өтөт. Эми буну YouTube каналынан толук көрөсүздөр, көрсөңүздөр болот. Башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Башкаларга бир өзгөчө үлгү, сабак боло тургандагыдай бир керемет иш чаралар болот. Эми бул иш чараларды туугандар анча-мынчасын биз көпчүлүгүн бөлүшүп аткан болсок, сиздер буну туура кабыл алып тура түшүнүңүздөр. Бул бирөөгө рия, бирөөгө мактануу, бирөөгө көрүнүү эмес туугандар. Бул кимдир бирөө үчүн үлгү. Эми албетте азыркы заманда көпчүлүгү жакшылык менен жарышып калды албетте. Көпчүлүгү мейли тең эсесе дейин, бирок кээ бирлери мүмкүнчүлүгү болсо деле буга кайдыгер да. Мына ошолной инсандарга биз үлгү катары дайым бөлүшүп келебиз. Буну рия эмес, буну көрүнүү эмес, бул мактануу эмес. Ушуну туура кабыл алып тура түшүнүңүздөр. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айын баарыбызга кут болсун. Кийинки Рамазан айына аманчылыкта жетиштикти Аллах Таала насип кылган болсун туугандар. Кудай буюрса, биз анда эмесе ишибизди баштадык. Эми кимдерден, кандай инсандардан ак батасын алабыз, анын баарын сиздерге бөлүшө албашыбыз мүмкүн. Балким кээ бирибиз эфирге чыга албайт, кээ бир жана башка дегендейчи. Ушундай туугандар, анда эмесе эртең бүрсү күнү буюрса Ошто болобуз. 16-сы, 17-си, 18-и, 16, 17, 18, 3 күн Ошто болуп калат экенбиз. Ошто маселе болсо байланышыңыздар болот. Кудай буюрса Ошто дагы бир
жакшы ниет кылып ушул комплекс менен биргеликте дагы бир туугандарыбыздын оозун ачып бергенге ниет кылып атабыз. Ал жакта да ошто дагы бир ооз ачар өткөрсөк, Кудай кааласа, анан кийин Бишкекке 19 акыркы күнүн Бишкекте ооз ачар кылабыз. Андыктан ушул жакшылык менен сиздер дагы жарышып, жакшылыкка бирөө менен атаңдашып, жакшылыктын жарчысы болуп калыңыздар, шериктеш болуңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рамазан кут болсун.